Кыргыз Республикасына Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн байкоочу катары Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов келди. Белгилей кетсек, ушул жылдын 19-20 августунда Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Кеңешменин жүрүшүндө интеграциялык биримдиктин алкагындагы бир катар актуалдуу маселелер каралмакчы. Коёндой окшош Курманбек Бакиев кумтөрдө жүрөбү? Интернет желесинде Курманбек Бакиевке коёндой окшош адамдын Кумтөр Алтын кен компаниясында жүргөн сүрөтү чыккан. Бул сүрөт менен 24 KG маалымат агенттигине биринчи жолу Кумтөргө жергиликтүү жогорку окуу жайлардын 150 бүтүрүүчүсү жиберилгендиги деген тема жаңылык чыккан. Интернет колдонуучулары сүрөттөгү адамды качкын президент Курманбек Бакиевке окшоштурушуп, Бакиев Кумтөргө жумушка кирип алганбы деген пикирлерин жазышууда. Акыркы күндөрү Оганстан менен Пакистандын жарандарына окшош чет элдиктердин саны көбөйгөнүн байкаганын айтышууда. Бул боюнча соц тармактарда тынбай сүрөттөр жүктөлүп, сындар айтылууда. Алмаз Темирбек аттуу Facebook колдонуучу дагы булар боюнча пост жазып мындай деген: Бузулган элге бучук бий, ковид кете элек, күнүнө 5-6 адам кайтыш болууда, жүздөгөн адамдар жуктуруп алып жатышат. Бийлик кыргыз жарандарын ковидке эмдөө алгыла, ашкандан арзан тамак, дүкөндөн арзан бут кийим алганга жеңилдик болот деп эстери ооп жатат. Ошол эле кезде пакистандыктарды медсправкасы, ПЦР тести барбы жокпу ташып келип жатышат. Шаарда мейманканаларда орун калбай калыптыр. Келип жаткандар Сауд Арабиясына мигрант болуп кете тургандар деп жатышат. Сауд Арабиясы түз кабыл албай, 3-чү өлкө аркылуу 15 күн обсервацияга жаткырып, оору жок деген ишенимде болгон соң, алып кетүү шарты менен Кыргызстан аркылуу ташып жатыптыр. Кыргызстан пактар үчүн Сауд Арабиянын жумушчу мигранттарына обсервациялык милдетти аткарып жатыптыр. Өкүнүчтүүсү, келген пактар мейманканаларда обсервацияда жатпай шаарга жайылып кетишти. Көзөмөл жок. Бийлик транзитке, визага, жол кире, обсервацияга деп эптеп акча жасоонун айласын издеп, кыргыз элинин ден соолугун, коопсуздугун уруп ойношкон жок. Биз эмнени кааласак ошондой болот деген өкүм зордук менен өз билгендерин жасап жатышат. Баса белгилей кетчүндөй жагдай, өлкөгө киргендердин канчасы Кыргызстанда калып калат, эч ким билбейт. Булар менен кошулуп Афганистандан Исламабад аркылуу канчалаган качкын кирип жатканын айтуу кыйын. Кыргыз эли мындайды бузулган элге бучук бий бир ооз сөз менен элге айтып койгон. Жапаровдун жарлыгы менен жарандарга 18.600 сомдон берилип жатабы? Маалымат жалган. Интернет тармагында ар бир кыргызстандыкка 18.600 сомдон төлөнөт деген маалымат тарап жатат. Шилтеме аркылуу кирген маалыматтан тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун окууга болот. Текстте ушул тапта пенсионерлерге 18.600 сомдон берилгени жазылган. Бирок Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы социалдык фонд, пенсионный фонд киргизии деп көрсөтүлгөн. Жапаровдун сүрөтү коюлган мындай маалыматты колдонуучулар мобилдик тиркемелердеги жардамалык блоктон байкашкан. Президенттин администрациясы маалымат чындыкка туура келбей турганын билдирди. Ошондой эле өлкө башчысынын сайтынан Жапаров жогорудагыдай жарлыкка кол койгону тууралуу жаңылык жок экенин көрүүгө болот. Чүйдө тереңдиги 15 метрлик кудук казып жаткан 3 кишинен бирөө көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Окуя Чүй айылынын Пош конушунун проектируемый көчөсүндөгү үйдүн жанында болгон. 3 эркек киши кудук казып жатышкан. Тереңдиги болжол менен 15 метрге жеткенде бирөөсүнүн деми кысылып каза болгон. Экөө жабыркаган деп айтылат маалыматта. Жерине 3 куткаруучу тартылып, каза болгон кишини кудуктан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандарды куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар чыгарган. Кыргызстанда 187 тоннадан ашык кара куурай жок кылынды. Өлкө аймагында июль-август айларында кара куурай операциясы жүрдү. Анын алкагында 3213 адамдан турган 220 бригада түзүлүп, 323 гектар жер изилденгенин Ички иштер министрлигинен билдирди. Анын ичинен 250 гектарда өсүүчү кара куурай орулуп, өрттөө жолу менен жок кылынды. Анын жалпы салмагы 187 тонна 675 килограммды түзөт. Операция учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан 93 кылмыштын бети ачылды. Баңгизатка байланышкан
жаткан 21 кылмыш аныкталып, бети ачылган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 244 килограмм, 857 грамм баңгизат жана прекурсорлор алынган. Анын ичинен гашиш 10 килограмм, 109 грамм, психотроптук заттар 7 грамм, марихуана 231 килограмм, 623 грамм, кара куурай 2 килограмм, 171 грамм, туз кислотасы 596 грамм, күкүрт кислотасы 371 граммды түзөт. Ошондой эле мыйзамсыз жүгүртүүдөн 10 даана ок атуучу курал жана 62 даана ок дары алынды деп айтылат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө. Токиодогу Олимпиада оюндарындагы күмүш медалдын ээси Акжол Махмудов беттешке кийип чыккан трикосун аукционго койду. Бул тууралуу спортчу өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жазды. Анын айтымында ал түшкөн каражатты кайрымдуулук фондуна которот. Кызыккандар өз баасын сунуштай алышат. Лоттун баштапкы баасы $50. Барыңар билесиңер, Токио Олимпиадасы мен үчүн биринчи жолу болду. Мен бир нече жылдан бери Бишкекте ижарага алынган батирде жашагандыктан мамлекеттин сый акысына үй-бүлөмө үй сатып берүүнү пландап жатам. Жакын арада элиме жардам берүү үчүн жакшы иштерди жасоого башка мүмкүнчүлүктөрүм болот деп ишенем. Эгерде борбор калаанын тургуну аукциондон утуп алса, мен бул форманы жеке өзүм тапшырам. Сынак августтун аягына чейин уланат. Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 аяктайт. Андан кийин мен жеңүүчү менен байланышам жана чогуу лотту өткөрүп берүүнүн ыңгайлуу вариантын талкуулайбыз деп жазган Акжол Махмудов. Баткенде Кызың мени менен жашабаса, сүрөттөрүн жарыялап салам деген жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Айдаркен шаарынын тургуну 65 жаштагы аял кишинин телефонуна жаран чалып, эгер кызың мени менен жашабаса, абийирин ачып элге, тууган урукка сүрөттөрүн жарыя кыламын деп бир нече жолу шантаж кылып жүргөн. Бул арыз Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 186-беренеси жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Иликтөө иштеринин натыйжасында Айдаркен шаарынын 30 жаштагы тургуну аныкталып, кармалып убактылуу кармоо жайына киргизилген. Жогорку Кеңештин депутаттарын кайрадан шайлоо күнү жакында белгиленет. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтык Шайназаров биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында шайлоочулар добуш берүүгө катышуу үчүн өздөрүн каттоо кызматынан текшерип алууга тийиш. Жогорку Кеңештин депутаттарын кайрадан шайлоо күнү жакынкы күндөрү белгилүү болот. Мыйзамга президент кол коет. Мыйзамга ылайык шайлоого 90 күн калганда шайлоо датасы белгиленет. Ал эми шайлоочулар өздөрүнүн каттоодо турган жерин тактап алууга дагы бир жумадай убакыт бар, деди Шайназаров.